Кыргыз тил сабагы. Сиздер менен мен Анар Ахмадияевна. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы улуттук оюндар. Национальные игры. Улуттук оюндардын бир түрү бул тогуз коргол. Тогуз коргол оюну математикалык тактыкты талап кылган оюн болуп эсептелет. Бул оюнда логикалык ой жүгүртүүсү өнүктүрүүчү оюн. Тогуз коргол — это кыргызская народная логическая игра на доске. Көкбөрү. Көкбөрү оюну илгери кадырлуу коноктордун урматына ойнотулуучу оюн болуп эсептелген. В древности эту игру играли для уважаемого гостя. Эр-оодарыш. Эр-оодарыш бул ат үстүнөн күч сынашуу. Эр-оодарыш — это конная игра, которая требует от всадников прочность посадки в седле. Кыз куумай. Бул кыз менен жигиттин оюну болуп эсептелет. Кыз куумай — это один из видов конной игры. Тыйын эңмей. Тыйын эңмей бул ойноочудан шамдак айлыкты талап кылуучу оюн. Тыйын эңмей — это доставание монеты земли на скаку. Топу салмай. Топу салмай оюну бул жаштардын кыз оюнунда ойнотулуучу оюн. Жамбы. Бийик мамыга байланган тыйынды жаа менен атып түшүрүү. Жамбы — это игра, которая требует меткости в стрельбе. Ордо. Ордо оюну эң илгерки оюндардын бири болуп эсептелет. Чүкө менен ойнолот бул оюнда жана бул хандардын оюну болуп эсептелет. Ордо считается ханской игрой. Селкинчек. На русском качели. Эми биз жогорудагы алган маалыматтарды бышыктоо үчүн сиздер менен кроссворд табалы. Биринчи, кадырлуу коноктун урматына ойнолуучу оюн. Көкбөрү. Экинчи, мээлеп атып, акчалуу болгон оюн. Жамбы. Үчүнчү, хандардын оюну. Ордо. Төртүнчү, ат үстүнөн күч сынашуу. Бул оодарыш. Бешинчи, математикалык тактыкты талап кылган оюн. Тогуз коргол. Бүгүн биз сиздер менен улуттук оюндар тууралуу сүйлөштүк. Кийинки жолугушууча аман болуңуздар.